Зарегистрировано 3 случая. Үйдөн чыкпаңыздар. Бир да маска жок, аптекалар. Элдер уже баягы паникага алдырып, мени дарыла, мага ушу дем жетпей атат деп келгендер. Бир күндө очередте 750-800 киши очередте болот. Надеемся на сознательность граждан. Эшикте отуруп өлүп калгандар болот. Себеби аларды отуруп өлүп калгандан баягы катып калып киши аны түздөй албай эле кара пакетке салып эле. Мы отдаем всего себя, пожалуйста, цените. Врачи работают на износ и умирают на работе. Колубуздан канча өлүп калган адамдар болду. Жаткыза калдык аны. Жаткыза калсак эле уже кислород подключать этсек эле оозунан көбүк алып кан аттı оозунан. Я так 7 минут потеряла. Бирок алар ушундай жакшы патриот кыздар, патриот врачтар. Ошондон бери ушундай ыраазымын баарына. Дарыгерлер көбүрөөк переживать этишти. Сиздерге чоң рахмат. Ковидти, коронавирусту биздин ошо баардык кыргыз элимдин биримдиги менен, ынтымагы менен, анан ушул башына оор иш түшкөндө биримдиктүү менен баягы жакшы нерсе айтабыз го, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, баарыбыз биргеликтүү иштеп кетишибиз менен тамагын жеңдик. Менин аты жөнүм Теңизбаева Асель Теңизбаевна. Азыркы учурда 6-чы үй бүлөлүк медицина борборунун директору болуп эмгектенем. Ошол 6-чы үй бүлөлүк медицина борборуна 2002 жылы простой жөнөкөй дарыгер болуп келгем. Санаганда эгерде бардык бул жерде эле бир эле мекемеде районумду санаганда ооба үй бүлөлүк медицина борборунда ага чейин болсо 91-жылдан бери эле иштеп роддомдордо иштедим. Анан эң башында иштеп баштаганда баягы санитарка, медсестра болуп иштедим 5-чи роддомдо. Ошондо 30 жылдан ашты да. 30 жылдан ашты медициналык тармагында тажрыйбам. СМге үй бүлөлүк медицина борборуна директор болуп келип, анан ошол кезде как раз ковидтин башталайын деп турган учуру бизди баарыбызды ушу райондогу 4 ЦСМди бириктирип бир объединенный кылганда, анан ошол кезде ошол жерге директор объединенного центра семейной медицины болуп дайындалдым да. И координатор ушу райондун координатору болчумун ошол учурда. Зарегистрировано 3 случая. Үйдөн чыкпаңыздар. Бир да маска жок, аптекаларда. Пропускают только спецтранспорты. Надеемся на сознательность граждан. Бир жолу чартер можно организовать? Дай бог мы победим этот коронавирус. Помогите нам и себе. Оставайтесь, пожалуйста, дома. Чет мамлекеттерде угуп баштаганда эле бизде саламат сактоо тармагында эле бизге совещаниялар өтүлүп, коллегиялар өтүлүп баштады. Баягы эмелерди алыңыздар, запас, медицинский запастарды алыңыздар. Мындай ушундай коптуу оору келатат, ушундай болуп атат. Силер ушуларга даяр болушуңар керек. Анан биринчи башталганда эле баягы чет мамлекеттен келген перелет, баягы чет мамлекеттен келген, Аравиядан келген, Дубайдан башка эмелерден келген, паломничестводан келген адамдарды каттап баштадык да. Каттап баштап бул ооруп атат, температура болуп атат, анан бири-бирине жугуп, кандай болуп ушундай тез арада бири-бирине жугуп, тез арада кишибиз абдан көбөйүп баштады, ооруган кишилерибиз. Анан ошол кезде баягы өзүн билбей эле келип врачка кайрылып дароо барып үйүнө алып барып, дагы үйүндөгүнүн баары ооруп баштаганда анан четинен уже өлүмдөр башталды да. Ошол учурда ушу биздин райондо, жекече райондо эмес, бизде бардык ушу Кыргызстан боюнча мобилдик бригадалар уюштурулуп баштады. Мобилдик бригадалар уже жетишпей баштады, себеби деген күнү түнү биякта жатып иштедик да. Хватает ни медперсонала, ни машин не хватает. Ар бир кишинин үйүнө барып алып, сиз кийип алып, ушинтип кыдырчубуз да. Анан ал кишинин барып анализин алып, ПЦР
алып аны барып санэпидстанцияга тапшырчубуз. Анан санэпидстанциядан келгенде аны алып положительный келдиби, отрицательный келдиби деп ал жаранды барып кайра барып текшерип, өпкөсүн тыңшап, кээ бирөө уже жакшы болуп бараткандар, анан көбүнчөсү билбей эле ошол учурда больницага келип алышып, анан рентгенден өтүп, тияка өтөм деп бирин жуктурган адамдар көп болду да. Ошондо вспышка, ошондо паника башталды. Анан дары, самолечение менен заниматься эткендер көп болду. Өзүн-өзү барып аптекадан дары ичип, анан баарын баягы маска тагынышып, көчөгө чыгышпай, анан бирин үйүнө, биринчи коноктоп бирин үйүнө барып башташты да, ошо менен жуктуруп башташты да. Өтө каргашалуу, бул ойлойм, бул өтө мындай оор учур болду. Бирок ошондо биздин элдин ушундай биримдиктүүлүгүн, бири-бирине жардам берип, биздин медиктерге кандай жардам берип атышты, биздин мунубуз жок, тигинибиз жок дегенди билбей алып келип берип атышты, сатып келип берип атышты, волонтерлор, студенттер, себеби деген ал учурда паникага биздин керек болсо медицина тармагында да паника болуп атты да. Бизде эмне деген медициналык кызматкерлер кетип калды. Себеби деген алар билбей эле баягы ооруп аткан кишини барып карап, анан өздөрү ал ошол экел жаранга жардам берем, ошо пациентти бейтапты барып карайм деп туруп эле, анан өздөрү ооруп калып, бирок өзү баягы на ногах деп коебуз го, на ногах переносить этип эле, анан бизде ушундай, менин лаборантым каза болуп калды, бизде лор врачыбыз каза болуп калды, медсестраларым каза болуп калды, көп болду да ушундай учурлар. Андан кийин бардык ушу шаарда күндүзгү дневной стационарлар жана түнкү стационарлар деп ачылдык. Ошондо бул жерде координация кылып аткан бүт шаар боюнча бардык райондорду карап, бири-бирибизге күндө отчет берип, үйгө деле барбай калганбыз. Билбей калдык, күндүн алмашып, анан эшикке палаталарды, МЧСтер палаталарды коюшту. Себеби деген элдер уже баягы паникага алдырып, мени дарыла, мага ушу дем жетпей атат деп келгендер. Бир күндө очередте 750-800 киши очередте болатты. Дневной стационардын ичинде 100 кишилик өзү ичи. 100 киши толтура. Медсестраларым эч жака уже жетишпей, биз өзүбүз уже дарыгерлер кулагыбыз менен фонендоскоп менен угабыз дагы, жакшы прослушиваться этпесе эле, карап эле сатурациясын көрүп эле, сатурациясы түшүп кетсе эле, дары берип эле, анан рентгенге жөнөтүп аттык. Менин рентгеним күнү түнү иштеп атты. Бесперебойно, пленкалар уже бири-бирибизден сурап, ошол кезде айтып атпайм, волонтерлор бүт. Анан кислородный концентраторлор чыгып баштады го. Ошол эле аябай жардам берип атты. Мы отдаем всего себя, пожалуйста, цените. Врачи работают на износ и умирают на работе. Паникага алдырып, пациенттер ыйлап, ошол жерден анан балдары келип, мен атамды карап койгула, энем кетип атат деп, анан колубуздан канча өлүп калган адамдар болду. Көп учурлар болду. Эшиктеги Рамаданды коюп койгонбуз уже, потому что башында башталганда эле 2-3 күндө эле баягы 700 киши жетпей калат. Башка жака чалышып, анан скорыйлар туруп атты. Эшикте отуруп өлүп калгандар болуп атты. Себеби аларды отуруп өлүп калгандан баягы катып калып киши аны түздөй албай эле кара пакетке салып эле. Анан көбүнчөсү баягы неизвестный дегендерлер болду. Себеби деген келип мындай учур болду да, мен өзүмдүн личный эмемдечи. Аталар отурган, ошо карагандарды баягы эртерээк киргизгенге аракет кылып аттык, бирок андан жаштары дагы аябай катуу ооруп атышты да. Келип баягы апа деген үйүнө кетип калып, азыр суу алып келейин деп кеткен окшойт киши. Ошол жерден кете бериптир. Ал келгенче уже 5 саат, 4 саат ал киши өзү приступ болуп үйүндө жатып калат. Ата-апа менен келеби ошондо? Ошо ата-апа менен келет. Ата ошол жерден отурган скамейкада каза болуп калат. Биз барып чыгып Рамаданды чакырганча аны уже пакетке салып алып кетебиз деп Рамаданды күтүп аттык. Себеби деген алар ташып атышты да. Анан апа болсо үйүндө ошо эч кимге чала албай эметип, анан баласын чакыртыптыр.
баласы болсо ошо кезде командировкада окшойт. Келип эле апаны ушинтип атам, атама келсе атасын уже биз Рамадан менен берип ийгенбиз. Себеби жанында эч кандай документи жок экен. Ошондой көп учурлар болду да. Же жалгыз жашагандагы бизде фамилиясын айтпай эле коеюн, бизде жараныбыз бар болчу. 65-теги Лидия Петровна деп койчубуз. Бизге көп келип көрүнүп кетчү, бирок өзүнүн астмасы бар болчу да. Ошо уже биздин эмеге кирип келатканда көгөрүп эле кирип келди. Анан өзү жалгыз келип эле, кирип келип эле анан жаткыза калдык аны. Жаткыза калсак эле уже кислород подключать этсек эле оозунан көбүк алып, уже кан атты оозунан. Ошол жерден мүнүп кетти. Ага даже помощь оказать эте албай калдык да. Анын дагы ошол жерден анан жанындагы ушу бир өтө мындай эсте каларлык ушундай жүрөк ушуну эстесем эле өзүм жаман болом да. Анан жанындагы эле жаш курактуу эле болчу, бир 60-тардагы эркек киши жаткан. Ошол киши аны көрүп алып туруп, ошол кезден ал киши жаман болуп баштап, аны уже ошол жерден реанимационный бригаданы чакыра албайбыз, бүт реанимировать этип, аны түз эле жанагы карета скорой помощи эшикте турган. Ал кишини салып берсек, ал больницага жетпей ал өлүп калды. Көбүнчөсү ушу панический атакадан кетишти да. Вот эта маска, например, стоит 20 или 27 сомов. Мы закрываем рынки, кроме Дурдоя. Мой брат родной умер. До сих пор мы в машине находимся. Болгон аракетибизди жумшап, өзүбүздүн ооруп атканыбызга карабай, себеби деген саат 12-де, түнкү 12-де уже киши сүйлүп калат болчу. Бир аз 12-де баягы баары чарчап калат да, смен деген жок. Баары уже жаш кыздар ыйлашат. Прям эметчү да. Бирок алар ушундай жакшы патриот кыздар, патриот жаштар. Ошондон бери ушундай ыраазымын баарына. Себеби деген эчтекени карабай жардам берип атышты. Эч нерсени карабай. Өлүмгө карабай. Бардык эмелер элдер азайып калганда өзүм кайра капельница алып бир айдын ичинде бир 20 күн иштеп калгандан кийин өзүм анын сатурациямды карасам бир аз түшүп калгандай, капельница алсам кайра жакшы. Мен уже өзүмдүн результатын көргөндө ошондо өзүм таштап койдум. 68% поражение болуп турмун. Өпкөм баары тешилген экен. Ковид, прям полный ковид болуп өзүм сиз менен жүрсөм дагы, анан мен эң биринчи ойлонгонум мени эч кимди жуктуруп алган жок бекенмин деген биринчи ой келди мага. Эч кимди жуктурган жок бекенминби деп ушундай катуу паника болдум, себеби жанымда иштеп аткан дарыгерлер алар оорубай эле, медсестралар жакшынакай эле жүргөн, анан келип эле антибиотиктерди баштап эле, анан айттым дароо өзүмдүн башка бирөөнү руководитель кылып коюп эле, анан мен телефондо болуп турам деп айтып эле, анан күндө сурап аттым өзүм. Анан ошентип стационарга жатып калдым. Стационардан 3 күндөн кийин чыктым, себеби деген сахар, мен өзүм сахар болуп калдым ошол кезде. Диабет болуп калдым. Анан сразу сахарныйды башкача дарылаш керек деп, анан башка стационарга которулдум ошо. Ошентип өзүм деле бир 14 күндөй дарыландым. Анан дароо чыгып алып, жакшы болуп кайра иштеп баштадык. Анда бир аз азайып калган, бир аз ушундай жарандарга кээ бирөөнө жардам бере алабыз, кээ бирөөнө жардам бере албай калган учурларыбызда эшиктеги ушундай бир кезектерди күтүп отуруп, ушу ысыктын күнүндө палаткада ушундай ооруп отургандарга бир четинен бак ушу волонтерлор суу таратып атат, бизге келбей жыгылып калгандарды көрүп атып, аларга жардам бере албай калган учурларда ушу бейтаптарга көрсөтпөй, ушу ооруп аткан адамдарга көрсөтпөй келип, жашынып, ушу кыйкырып, ыйлап
кыйкырып бир эмоциябызды чыгарып алып анан кайра жок баары жакшы болот, жок биз мындай кылбашыбыз керек, биз өзүбүздү көрсөтпөшүбүз керек. Бул баардык жарандар, бул ооруган бейтаптардын баары бизди карап келди да, бизди карап атат да деп очки кийип, сиз кийгенде көзүңдүн ичинен баары көрүнбөйт да. Ыйлаган учурларыбыз көп болду. Мындай 5 жыл өтсө деле баягы боль остается, да? Очень. Остается. Да. Ал кезде мынтип ойлонбойт экенбиз, мынтип ыйлап алып жакшы болуп калдык деп эле. Азыр болсо ооба, өтө оор эстегенде. Анан эң терең ыраазычылык волонтерлор. Жаштар, жаш балдар, жаш кыздар, баягы медициналык кызматкер болбосо дагы ушундай баардык жагынан келип, колуңа бутунан жардам берип, палаткаларды эме кылып, кварцевый лампаларды алып келип, сууларды алып келип, машиналарын алып келип, машиналар менен кимди каяка алып барыш керек, кимди каяка жеткириш керек деп өтө чоң жардам берип атышты. Бул дагы бир ирет көрсөтөт биздин кыргыз элимдин ушундай эң ушундай биримдиктүүлүгүн. Ошо менен жеңсек керек, Эң ушу биз ушу ойлойм, биздин ушу ковидти, коронавирусту биздин ошо баардык кыргыз элимдин биримдиги менен, ынтымагы менен, анан ушу башына оор иш түшкөндө бир биримдиктүү менен баягы жакшы нерсе айтабыз го, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, баарыбыз биргеликтүү иштеп кетишибиз менен тамагын жеңдик.